Алам сулуусу 2017 сынагында Аида Чоткараева сүрөткө мыкты түшкөн келин намына ээ болду. Түштүк Африканын Дурбан шаарында 28 августта башталган Алам сулуусу 2017 эл аралык сынагына Кыргыз өлкөсүнөн барган модель жана актриса Аида Чоткараева сүрөткө мыкты түшкөн келин деп табылды. Сынакка ар кайсы өлкөлөрдөн 85 катышуучу келип, Аида Чоткараева 25 сулуунун катарына киргендигин билдирди. Ага сүрөткө мыкты түшкөн сулуу титулу 1-сентябрда атайын сыйлыктарды тапшыруу учурунда ыйгарылган. Буга чейин модель кыргыз жери башка мамлекеттерге бир гана табияты менен эмес, сулуу жана акылдуу кыздары менен да даңкталуусу керек деген каалоосу бар экенин билдирген. Сынактын темасы үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүү деп аталат. Мен ушул маселени чечүүгө аз да болсо салым кошкум келет. Алдымда чоң жоопкерчилик турганын сезип, абдан толкунданып жатам. Негизги максатым Кыргыз өлкөсүн татыктуу көрсөтүү деген сынакка катышуу чечимин кабыл алгандан кийинки билдирүүсүндө ал. Белгилүү болгондой, сынакка 24 жаштан 50 жашка чейинки үй бүлөлүү айымдары катыша алат. Аида Чоткараева учурда үй бүлөлүү, бир уулдун апасы. Ал сулуулар жана миллион, Ашыктык асманы, Браво тасмаларында роль жараткан. Булак Супер KG. Баллары баккан 19 жаштагы Расул министрге 3 литр бал сатты. Жумгал районунун Баш Кулганды айылынын 19 жаштагы тургуну Расул Мусакожоев 1 жылдан бери балчылык кармап, бал сатуу менен киреше таап келет. Бул тууралуу ал аймактык кабарчыга билдирди. Маалым болгондой, Расул Жумгал райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан 1,5 айлык окууга катышып, балчылык кармоону, арларды багууну жана бал алууну үйрөнгөн. Окуунун алкагында 17 жаштагы бир тууган инеси Рустам Мусакожоев устачылыкты үйрөнүп, бал челектерди даярдап берген. Расул бул жылы жалпы 40 литрдей бал алса, өткөн жылы 30 литрге жетпеген бал алган. Жакында эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакуновага Расул 3 литр бал сатты. Ал үй бүлөдө 6 бир тууган, ата-энеси Дыйкан чарбанын мүчөсү. Бизде азыр баары жакшы. Энем устачылык кылып, учурда мага бал челектерди даярдап берүүгө жардам берип жатат. Бардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен иштетип келебиз. Өкмөт тарабынан башында колдоо болгон үчүн ыраазыбыз. Азыркы 6 бал челектин санын көбөйтүү башкы максатым, деди Мусакожоев. Булак Филармония тараптагы жер алдындагы өтмөк оңдолуп бүттү. Бишкек шаарындагы Манас жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жер алдындагы өтмөктү оңдоо иштери аяктады. Шаардык мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Койчогул Ибраимовдун айтымында, жер алдындагы өтмөктүн ачылыш аземи 10 сентябрда болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн электрдик таяныштары орнотуудан тышкары курулуш иштеринин бардыгы жыйынтыкталды. Алар Россиядан буйртма менен алынып келинип, октябрь айынын башында орнотулат, деди ал. Учурда айнектерди жана тепкичтерди тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле жашылдандыруу иштери аяктап, брусчатка төшөлдү. Жер алдындагы өтмөктү оңдоо иштери 3 ай мурун башталып, аны Главтех Инвест ЖЧКсы ишке ашырды. Аталган компания 27 миллион сом сунуштап, тендерди утуп алган болчу. Булак Турмуш KG.